Кыргызстанга келген өзбек мигранттарынын саны көбөйдү. Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында санарип өнүктүрүү министринин орун басары Жазгүл Кийизбаева Кыргызстанга келип кеткен өзбек жарандары тууралуу маалымат берди. Анда былтыр 60 күнгө каттоого тургандардын саны 220 миңден ашканын айтты. Кыргызстанга келгенден кийин 60 күнгө каттоого алыныш керек. Калктык каттоо департаменти тарабынан былтыркы жылкы маалыматты карап келсек, бизге калктык каттоо департаментине 220 миңден ашык Өзбекстан жарандары катталган. Ошондой эле бул жылдын 3 айлык мөөнөтүндө биринчи кварталында 53 миң Өзбекстан жарандары келип катталышкан. Бул расмий маалымат. Мыйзамга ылайык Өзбекстандын жарандары чет өлкөлүктөр Кыргызстанга келгенден кийин 5 күн ичинде 60 күнгө каттоого турушу шарт. Бул талап менен быйылкы жылдын алгачкы 3 айында эле 53 миң өзбекстандык жаран убактылуу каттоого турган. Алардын басымдуусу өлкөнүн түштүк аймагына келишкен. Ош шаарына акыркы 2 айда эле 3600дөн ашуун жаран катталган. Белгилүү болгондой, Өзбекстан менен Ош шаары бизде чек аралаш. Бизге соода саттык менен кириш мүмкүн. Анан бизге келген ошо биринчи категория боюнча 60 күнгө коебуз, без виза. Без виза 60 күнгө коебуз. Бул Өзбекстан биз менен Кыргызстан менен визалуу мамлекет. Ошондуктан 60 күнгө эки мамлекеттин ортосунда келишимиз бар. 60 күнгө биз Өзбекстанга кирип чыгабыз, без виза. И алардын Өзбекстан жарандары да бизге кеңири кирип чыгат да, без виза. Коңшу өлкөнүн жарандары Кыргызстандагы курулуш жана тейлөө тармактарына иштегени келет. Мындан улам өлкөгө келип кеткен өзбек жарандарынын көпчүлүгү орто курактагылар. Убактылуу каттоого алынгандардын арасында студенттер да бар. Ооба, 2 ай сайын студент сеңдемди каттоодон өткөрүп турам. Каттоону 1 жылга жакын убакыт өзгөртүп койсо жакшы болмок. Анткени 2 ай сайын калкты тейлөө борборуна келүүгө туура келет. Бүгүн биринчи күнү келдим каттоого турганы. Адам көп экен, күтүп жатам кезегимде. Өзбекстандан миграциянын агымы эки өлкөнүн чек ара бекеттери ачылган 2016 жылдан тартып көбөйгөн. Эксперттер Кыргызстанга кирип чыккан жарандарга көзөмөлдү күчөтүү кажет дешет. Анткени Өзбекстандан келгендердин көпчүлүгү мыйзамсыз эмгектенет. Мындан улам иштөө үчүн келгендер милдеттүү түрдө салык төлөө зарылдыгы бар. Бул жагдай улуттук коопсуздукка терс таасирин тийгизерин белгилешүүдө. Эске салсак, өткөн жылы Россиядагы мобилизация башталгандан кийин орус жарандары Кыргызстанга агылып кирген. Алардын басымдуусу өлкөгө транзит катары келишкен. Бардык ошо экономикалык ишкердүүлүктүн субъекттери катары ар бир адам жанагындай биздин мамлекетке салык төлөш керек. Себеби дүйнөлүк практикада мисалы Американы алабызбы, бул жерде Американы азыркы учурда мигранттар багат. Маселелерди ошол салык менен чечишет. Ошондуктан ошол келип аткан адамдардын бардыгына мыйзамдуу түрдө киреше таап, Кыргызстан аймагында киреше таап аткандан кийин ал сөзсүз Кыргыз Республикасынын бюджетине салык түрүндө, ошол кирешеден алынган салык түрүндө сөзсүз төлөмдөрдү төлөш керек да. 2022 жылы Россияда башталган мобилизациядан улам Кыргызстанга массалык түрдө кирген орус жарандарынын саны 190 миңге жеткен. Бир айда 20 миң орусиялык катталган. Бул өткөн жылдын сентябрь айындагы маалымат. Санарип өнүктүрүү министрлиги Өзбекстан менен Азербайжандын жарандарын Кыргызстанда бир айга чейин каттоосуз жүрүүгө уруксаат берген токтомдун долбоорун өткөн жылы коомдук талкууга чыгарган. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.